Бак кайда бака? Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Мына кой сүйүүчүлөр. Кезекте көрсөтө турган 3 баш козу-кочкор. Булар учурда Кара Балтада. Азыр мен силерге мына ушу 3 баш козу-кочкорду көрсөтүп берем. Эми алыстан жакындатып көрсөтүп атам. Мунун өңү, кабак баштары тагыраак билиниш үчүн. Негизи баш, жүн, белдин түздүктөрү, моюндардын жоондугу, ичкелиги, гарбаноз, көздөрү, мурдулары, мына көчүк шыйрактарын бир рет көрүп алыңыздар. Муну баары бир уруктук аласыздар, туугандар. Уруктук алып аткандан кийин бир четтен көрүңүздөр. Мына кулагынын жатышы, бүт баарын көрүп алыңыздар. Козгоп коюңчу. Бир эки козгоп коюңуз. Эми көрдүңүздөр, баарынын кулагы жакшы экен. Өлдү дегенде стандартка жооп бере турган кулактар андан кем эмес, туугандар. Мына моюндары узун, баарын үчөө тең гарбаносу бар, белдери түз. Баарынкы тең мына темный эмес, ачык өңдөгү козу-кочкорлор экен. Муногу 3 козу-кочкор. Шеп эми баштайлы, муногу басып кетип аткан арттагы. Баштайлы муну көчөт иштеп аткандан. Так, бул канча айлык? Өз түйү каяктан чыккан? Линиясы кандай? Линиясы Кривоножка. Кривоножканын баласы ба? Замир байкенин коросунан чыккан. Степнойдо. Степнойдун мушу өкө. Мына өкөө ба? Жакын турган. Мына өкөө жакын турган. Мына көчөт түзүнүз да, мына чекедеги мына. Артта калды, башы көрүнбөй калды. Ошо козу сүйлөп. Так, Кривоножка Замир байкеден Степнойдон алдыңыз, Корабльдин небереси, Прямой небереси ошондо. Кривоножканы 2021-жылы Замир байке койгон. Замир байке октябрдын 20-ларында коет. Мен жакшы тааныйм. Замир байкенин коросуну Сусамырдан тартканбыз билбегендер үчүн мен 2021-жылы ноябрда 20-дан ашык ити бар, койлору бар, аттары бар, бүт баарын татканмын. Аны көрүп жүргөндөр болсо билет бай. Жык ити бар киши, ошол киши. Ошол кишини сындырат көчөт айдап коюңуз. Кривоножканын небереси экен, быйыл Сусамырдан да таткам. Өтө зор мына. Кривоножка 13 жашка чыгып өлдү. 2022-нин башында кышта өлдү го дейм. Мына. Ошонун Корабльден түздөн түз неберелер экен. Менимче Корабльга жакын, эң жакын кандардын бири азыр ушул го дейм. Кривоножка Кыргызстанда эң акыркы балдары деп аттып эле, ошондой деп аткан. Кривоножка YouTube'да бар, көрсөңүздөр болот. Кривоножка Замир байке күн желеси деп издесеңиздер атасы чыгат. Так, эми сөзгө кайталы. Мына куйругун бир четтен көрүп алыңыздар. Растрез бар экен. Только жүнү басып калыптыр. Мына ушу козу-кочкор. Както эми жакыныраак келдик. Бир четтен көрүңүздөр. Мына экөө Кривоножканын балдары. Өң түспөлдөрүн бир рет көрүп алыңыздар. Эми баасын бир четтен баштайлы. Тигин линиясы. Тиг, могу куйругу тик, Бул линиясы кандай? Волчок. Волчок небересиби? Бул кайсы короо ошондо? Кара Балтадан чыккан бул да? Канттан келген. Канттан? Эң чекедеги куйругу тик. Ары чекедеги турат го, Волчоктун небереси экен ошо. Так, эми сөз келтирели. Эми бааларын айтыңызчы. Мына чекедеги Кривоножканын баласы канча? Үчөөнүн баасы бир эле, 65тен сурап атам. Үчөөнүн баасы 1,65 миң сомдон, Мына. Үчөөнүн 8 айлыктар үчөө тең. Үчөө тең 8 айлыктар экен. Кривоножка ары чуркаган Волчок 65 миң сомдон коюптур. Кара Балтада келип чала бересиздер, жактыргандар алыңыздар, туугандар. Мына ушул маалыматты бердик. Калган маалыматтарды ээсинен чалып сурасаңыздар өтө сонун болот.